Хатим аль-Асам деген bir алым аулия өткөн. Өзү өтө алым болгон, өтө таква болгон. Анан акчасы жок да, ажылыкка барайын дегенге. Дайыма ажылык келгенде эле ошентип муңайып отуруп калат экен. Анан кызы дагы таква, илимди билип калып, ата эмне болду сизге? Десе ошо ажылык жакындап калды, кербен дагы кетем деп атат, мына ажылыкка барбасам болбой калат го, бирок дегенде атасы бара бербейсизби? Дейт да кызы, десе акчам жок да дейт. Тыйыным жок. Анын үстүгө силерге да калтырып кетишим керек. Десе кыз айтат, мен апам менен кеңешейин, анан сүйлөшөлү дейт дагы, баары сүйлөштүрүп, ата бисмилла деп чыга бербейсизби? Деп атасын чыгарып ийет ажыга. Атасы 3 күндүк гана тамак ашка акча калтырыптыр да үйгө. Андан башка акча жок дейт. Жолго чыгып кетти, жолго чыгып кербендердин артында басып кетип атат дейт, кээ бир адамдар менен. Ошол кербендин чоңун bir жылан чагып алыптыр дейт да. Ана ким дем сала алат, ким неме кыла алат десе, анан бул Хатим аль-Асам барып дем салып, Алла шифа берип айыгып кетет экен. Анан айтат экен, сиздин барып келгенге чейин нафакаңыз менин мойнумда дейт экен да. Мойнуна алып алды дейт. А бул жакта 3 күндөн кийин үйүндө тамак аш калбай калса, апасы кызын жемелейт дейт да. Сен да атаңды жөнөтүп ийген. Эми кандай кылабыз, ач калдык. Десе кыз айткан экен, апа, рызкыны атам береби же Кудай береби? Же Алла Таала береби? Атамдын да биздин да рызкыбызды Алла Таала берет. Алла берет, дуа кылалы, зикир кылалы, иншалла болот деп койду дейт да. Анан ошол түнү ошол жерден падыша аңчылыктан кайткан экен дейт. Суу сап, чаңкап, анан эшикти каккыласа, жана кыз ачат экен, эмне болду десе, бизге суу садык. Суу берип койгула десе, анан суу берет дейт да. Жанагы кудуктун суусу экен дейт. Падышага ичип, аябай жагып калды дейт. Кайра бергилеши деп, кайра ичти дейт. Анан эми үйдүн ээсин чакырып койгулачы, мен бир рахматымды айтайын десе, кыз айтат экен, үйдүн ээси ажылыкка кетти. Аты ким эле десе, Хатим аль-Асам. Хатим аль-Асам ошол убакта белгилүү алым, данышман, таква, аулия адамдардан болгон. Өтө сонун болгон экен да. Анда эми аңчылыктан кайттык, тыйыныбыз жок, алтын немебиз жок. Анда мен курумду таштап кетейин деп, алардын падышалардын куру дагы кымбат турат экен да. Анан курун таштаган экен короодон. Мына ушуну алгыла дагы неме кылып алгыла деп. Анан падыша айтыптыр. Ким мени жакшы көрсө деп вазирлерине, силер дагы таштагыла дептир. Алар да таштаптыр да. Эртеси күнү кызы ошону базарга алып барса, өмүрүнүн аягына чейин жеткен алтын болду дейт да. Ошону сатып ажылыктан келгенге чейин дейт. Бул Алла Тааланын ниеттин тууралыгына берген рызкысы да немат болуп эсептелет. Ошондуктан ниетти эң негизгиси эмне кылышыбыз керек? Туура кылышыбыз керек. Жүрөк таза болуш керек. Анан тооба кылышыбыз керек. Эми адамбыз. Адам болгондон кийин баарыбыздын кемчилигибиз бар. Толуктук бир гана Алла Таалага ылайыктуу. Биздин кемчилигибиз бар. Балки бирөөдү билбей капа кылып койгон болушубуз мүмкүн. Же башка туура эмес мамиле болгон болушу мүмкүн. Ушулардын баарын биз ажылыкка жөнөрдөн мурда акыбызды адалдап алып, андан кийин барган болсок жакшы болот иншалла. Аллах субханала ва таала баарыбызга ажылык сапарларды кылууну насип кылсын.